Шайтандын армиясы көп сериялы цикли. Учурдагы илимдин кыйды жактары. 20 серия. Илим бул адамдын систематикалык жана практикалык ишмердиги. Ал ошол ишмердиги менен табигый чөйрөнүп физикалык түзүмүн, кулук мүнөзүн байкоо аркылуу, эксперименттер аркылуу иликтейт. Илим бул бизди курчап турган, биздин аң сезимибиздеги физикалык дүйнөнү таанууга далаалат кылат. Бирок илимдеги материалдык дүйнөгө тиешеси жок көрүнүштөрдү, мисалы, Кудайдын барлыгын, жан деген эмне экенин, адеп, ахлакты, моралдык принциптердин эмне экенин толук түшүндүрүп бере албайт. Бирок илим иликтеп бүткөн билимдер аркылуу бул материалдык дүйнөдөн дагы сырт нерселерди таанытат. Илимде фактылар, теориялар деген бар. Баш оору ушундан башталат. Анткени теориялардын баарына эле ишене берүүгө болбойт. Айрым бир теориялар адашууга алып барат. Айрымдар болсо бүтүндөй калпка толуп, аны атайлап коомго жайылтышат. Кай жагынан караба, элдин көпчүлүгү сокур сезим менен эле калпка, жалганга толгон нерсенин баарына бардай ишене бергени кызык. Сокур ишенимди ээрчүү, адыр нормалдуу эле көрүнүшкө айланды. Адамдардын ушинтип сокур сезимге алдырып, сокур ишенүүлөрдү ээрчигенинин себеби эмнеде? Мында эки негизги себепти бөлүп карасак болот. Биринчиси милдеттүү мамлекеттик билим берүү системасы же жалпы билим берүү мектептери. Also known as public school system. And second, экинчи себеп массалык маалымат каражаттары. Ушул эки нерсе аркылуу тиги амал көйлөр коомду идеологиялык жактан мээсин айлантып, сиздер алып аткан маалыматтардын баарына өз кыйды ниеттерин арканды алыс ыргытып, келечекке карай таңуулап турушат. Те бала чагыңыздан тартып сиз мына ушул системанын туткунусуз. Кулаңызга туш тараптан мына ушул чындык деп бурмаланган маалыматтар топтоло берет. Так ошол эле калпка толгон маалыматтарды бышыктап, сыналган документалды, көркөм тасмаларды байма-бай көрүп чоңоёсуз. Биздин жаралуубуз, жашообуз, мунун баарында эч бир маани жок деген нерсени аң сезимиңизге сиңиришет. Жашоонун мааниси эмне? Бу тирүүлүктү жараткан жаратуучуну кантип таануу керек деген нерсени сизге такыр айтышпайт. Сизге түгүл жашоонун эң жогорку маанисин туюндурган Фибоначчи санак системасы тууралуу да такыр ооз ачышпайт. Эгер андай маалыматтарды ала баштасаңыз, мээңиз маалыматтарды анализдеп, талдап бир тыянак чыгарууга жөндөмдүү болуп, бүт баардык нерсени түйүндө жараткан бар экенин түшүнүп алууңуздан чочулашат. Мына ошондуктан билим берүүдө Кудайды таануу маселеси четте калат. Мектептерде, университеттерде жаратканды таануу маселеси түшүндүрүлмөш эткени менен негизги өзөктөгү маани баары бир айтылбайт. Алар системага баш ийип турган гана темаларды тандашат. Өздөрүн окумуштуу, илимпоз деп санашкан тырмакча ичиндеги артисттер ошол темаларды сыналган ар кыл атеисттик түшүнүктөрүн, теорияларын айтышат. Андай немелер силерге өтө бир акылдуудай туюлганы менен чынында андай деле эмес. Коомго таңууланган системадан улам тиги экрандагы окумуштуулар өтө барандуу, атактуу немелерди болуп көрсөтүлүп, эл алардын ар бир сөзүнө ишенгидей картина түзүлөт. As credible scientists so that people accept their words. Бир эле илимий документалдык тасма жаратуу үчүн ага $100 000 сарпташат. Ал каражаттын баарын система өзү каржылап аткан соң, ал документалдык фильмдин мазмуну дагы система талап кылгандай болушу керек. Системага баш ийген макул болгон окумуштуулардын гана эти чөп жеп таш өйдө кулайт. Мына ушул себептен даңкы таш жарган окумуштуулардын көбү өңчөй атеисттер. Илим кыйрларында алгачкы ачылыштарды жасаган мусулман окумуштуулар эч качан эстелбей, ага көңүл бурулбай жатканы кокустук деп эсептейсизби? Мухаммад ибн Муса аль-Харизми, алгебранын атасы. Математика, астрономия, география жаатында көптөгөн илимий багыттагы эмгектери бар. Анын авторлугундагы китап Аль-Джабр валь Мутакабила китеби Европадагы алгебра предмети боюнча окутулган биринчи китептерден болгон. Бүгүнкү күндө айтылып жүргөн алгебра сөзүнүн башатында да так ошол Аль-Джабр сөзү турат. Ибн Сина, Авиценна, медицинанын атасы, исламдын гүлдөгөн алтын доорундагы чыган медик, астроном, ойчул, жазуучу деп саналат. Анын коомго белгилүү эмгектеринин бири Шипа китеби, философиялык жана илимий энциклопедия, докторлук илимдин канондору, ал эми медициналык энциклопедия деген эмгеги орто кылымдагы көптөгөн окуу жайларында башкы китеп катары окулган. Аббас ибн Фирнас, биринчи авиатор, мусулман энциклопедист аалымы, ойлоп табуучу, дарыгер, араб акыны. Алгачкы болуп Аль-Макатта деген аталыштагы анафарикалык саат ойлоп тапкан. Түссүз тунук айнекти чыгаруу технологиясы дал ушул окумуштууга таандык. Жылдыздуу асмандын ар кыл көрүнүшүн камтыган түркүн карталарды чийген.
Чоңойтуп көрсөтүү үчүн линзаларды, мындайча айтканда, китеп окуй турган айнек таштарды ойлоп тапкан. Күн системасындагы планеталардын жана жылдыздардын кыймылын туюнтуп турган өзүнчө бир макетти түзгөн. Тоо кристаллын кесе турган ыкмадагы ушул инсанга таандык. Хасна ибн аль-Хайтам оптиканын атасы, исламдын алтын доорундагы көрүнүктүү математик, астроном жана физик. Ар кыл гипотеза тастыкталган ыкмаларга таянган эксперименттерге негизделиши керек деген илимий методду дагы 200 жыл мурун ушул аалым айткан. Анын эмгектерин европалык окумуштуулар кийин окуп, анын илиминен үлгү алышат. Мындай мусулман окумуштуулары жүздөп саналат. Алар илимдин ар кайсы тармактарын негиздеп, алгачкы башаттарында турушкан. А мектептерде болсо алардын эмгектери турмак ысымдарын сейрек айтышат. I mean, we have to remember that much of the Биология, физиология, медицина, химия, физика, математика жана башка ушул сыяктуу илимдердин башаты ислам динине байланыштуу экенин унутпоо керек. Бул дин адамдын акыл эсине стимул берип, бу дүйнөгө кайдан келдик деген изденүүнү талап этет. Ошондуктан байыркы доорлордо мусулман коому илим билим жаатында зор жетишкендиктерге жетип, ошондон улам алгачкы университеттер пайда болгон. Алардын бири Кордовия университети. that led to the first universities like the University at Cordoba and so on, would, you know, and the Андан тышкарыда исламий билим берүү борборлору динди гана окутуп үйрөтпөстөн так илимдер жаатында да изилдөөлөр болуп, окуучуларга башка жалпы билимдер да берилген. Илимдин ушул алгачкы кыйрларынан кийин бара-бара илимий көптөгөн тармактар пайда болгон. that so much of science has grown. Мектептеги окуу программаларында жана илимий документалдык фильмдерде мусулман окумуштууларынын ачылыштарынын кирбей калышы да кокус нерсе эмес. Ушу бүгүнкү күндөрдө мусулман окумуштуулар, илимпоздор экрандарда белгилүү көрүнүктүү окумуштуулар катары такыр чыгарылбай жатышы бул да кокустук эмес. Илимий академиялар системага бүгүлү кызмат кылган жана система талап кылган нерселерди кыңк этпей аткаргандарды гана белгилүү илимпоз окумуштуу катары коомго дүң кылышат. Of course, not every information they give. Эми ал илимий академиялардын илим багытындагы маалыматтарынын баары эле жалган дешке болбойт. Алардын маалыматтарынын көбүрөөк бөлүгү албетте тастыкталган, а бирок коомдун таалуулуу көйгөйлөрүнө маани берилбестен системанын кулу болгон илим жалган эле теорияларды талкуулай беришет. Маалыматтарды таратууда эки ыкма колдонулат. Биринчиси алдын ала эле жалган негиздеги маалыматты сунушат дагы. Аны ар кыл жүйө негиздемелер менен бекемдешет. Ошону коомго улам таңуулап, ынандыруунун бар аракетин кылышат. Мурунку доорлордо туура эле делинип жүргөн теорияларды бүгүнкү күндүн илими жокко чыгарган учурларга көп эле күбө болуп жүрөбүз. А кезинде канча замандар бою канчалаган муундар аны туура деп эсептеп келишкен да. Бүгүнкү амалдуу илимдин экинчи ыкмасы коомго тастыкталган эле теорияларды сунумуш этет дагы, анын чыныгы түпкү маанисин эч айтышпайт. Анын ордуна илимпоз болмуштар бизге бу аламдын жаралышы боюнча жок эле негиздемелерди, кайсы бир болбогон окуяларды мисал тутуп, туура эмес түшүнүктөрдү сиңиришет. Алар коомго атеизмдин үрөнүн так мына ушинтип себишет. I'll give you an example. One of my sons. Бир мисал келтирейин. Уулдарымын бирөөсү биология жагын окуп калды. Күндөрдүн биринде биология мугалими бу тирүүлүктүн пайда болушу тууралуу сөз козгоп калат. Башкача айтканда, тирүүлүктү биологиянын тилине салып түшүндүрмүш этип баратып эле, андан четтеп космология жагына өтүп кетет. Тагыраагы жаратылыш жагын түшүндүрүүнүн ордуна ааламдын кантип келип чыгуусу жагына кыйгап өтүп, антология, космология жактардан кеп кылып кирет. Философ Докинс маселен биолог, а бирок так илимдер жаатындагы окумуштуу бу аламдын жаралышына байланышкан илимий билимий тажрыйбасы чектелүү болгондуктан ошону моюнга алып турушса дагы метафизика, философия жактарга кирип ошол жаатта ой келди сүйлөөнү каалай беришет. Ал предметтер боюнча татыктуу даярдыктары, тажрыйбалары жок болсо деле, антке менен алар биримдүү, сабаттуу кишилер, китептерди көп окушат дегендей, а бирок алар өзүнүн бу аламдын пайда болушу тууралуу жекече түшүнүктөрүн коомго, чөйрөгө активдүү таңуулап акыл үйрөтүп баштайт. Бирок биология деген бул таптакыр башка тармакта. Тиги өзүн кыйын көрсөткүсү келген билермандар айткан космологиялык таңуулоолордун баары катаага жыктолгон. Маселен, алалы көпчүлүк космологдор жаратуучунун, Кудайдын бар экенине кыпында ишенишпейт. Алардын оюнча бу дүйнөдөгү жандуу, жансуудун баарынын пайда болуусуна чоң жарылуу себеп болгон болсо, демек өзгөрмө ааламдарда толук болушу ыктымал дешет. Мындайча айтканда, бир аламды жаратат деген нерсе бул тек алардын жоромол ойлору гана болуп атпайбы? So it's just a universe begetting another universe. That's a pure conjecture.
And then they have magical formulas. Анан алар доскага быжыратып өздөрүнүн сыйкыр формулаларын чийгилеп киришет. Ал формулалар эми баарыбызга белгилүү. Эйнштейндин сүрөтү татылган картинаны эстеңизчи. Анын баары болбогон бир сандырак. Англисче аны көп учурда gibberish деп айтып жүрүшөт. Gibberish сөзү кайдан пайда болгонун билесиңерби? Ал Жабир бин Хайяндын ысымынан улам айтылып калган. Жабирдин китептери Европага чейин жеткенде, европалыктар аны эч түшүнө албай, ал китептерди gibberish деп атай баштаган. Бул тастыкталган этимологиялардан алынган мисал. Анан ошонун баарын доскага жыбыратып жазышат. Эч ким түшүнбөгөнүн деле билишет. Дүйнө жүзүнөн ашып барса 15 гана киши ал доскада эмне жазылганын түшүнбөсө көпчүлүк түшүнбөйт. Анан ошону сая көрсөтүп, мунун баары кванттык физиканын негизинде туура деп табылган деп урдурушат. Чоң бир жарылуу болуп, анан дүйнөдө жандуу жансыз нерселер пайда болгон дешет алар. Алар бизди курчап турган реалийлерди кантип коомдун көзүн боеп түшүндүрүүнү жакшы өздөштүрүшкөн. Баш мээңизди элестетиңиз. Бу дүйнөнү кабыл алуу, элестетүү түшүнүгүңүз ушул баш мээде жайгашкан. Курчап турган чөйрөнү кабыл алуу, ал маалыматтарды иштеп чыгып анализдөө туюмуна мээ жооп берет. Мээңиздеги ошол аныктамага ылайык курчап турган дүйнөгө карата ал түшүнүктөрдү мээңиз чындык катары кабыл алат же төгүнгө чыгарат. Эми элестетиңиз, бала чагыңыздан ушу бүгүнкү күнгө чейин жалган маалыматтарды, туура эмес теорияларды топтоп аткан болсоңузчу, мээңиз акыры ошол маалыматтарга көнүшүп, аны чындык катары кабыл алууга өтөт. Андан бөлөкчө түшүнө да албай каласыз. Система так мына ошентип сизге таасир этет. Сиздеги маалыматты кабыл алуу туюмуңуз жалгандардын негизинде гана түзүлүп калат. Көпчүлүк адамдар жалганды так мына ушундай сезим менен чын катары кабыл ала беришет. Түгүл өз өмүрлөрүндө ошо маалыматтарга ылайыктап жашашат. Бүгүнкү күндө илим чөйрөсүндө көп талкуу болуп аткан темалардын бири Дарвин теориясы жана космология жаатындагы ачылыштар. Дарвин теориясы аркылуу сизге тирүү жан аттуунун баары миллиарддаган жылдан бери бир түрдөн экинчи түргө эволюцияланып келатат же кокус тал келүүнүн айынан эволюция уланып келет. Адамда ошол процесстин натыйжасы деген калп түшүнүктөрдү сиңиришет. Through some random consecutive coincidences. And therefore, human being is also a result of this process. Бу алам жаратылган эмес, адам атага байланышкан түшүнүк ойдон чыгарылган дешет алар. Сиз Чарльз Дарвин ким болгонун, эволюция теориясын козгоп чыгышына эмне түрткү болгонун билесизби? Ал Эразм Дарвинден тагыраак айтканда Массондун небереси болгон. Чарльз Дарвин төрөгөнгө чейин Эразм Дарвин врач, философ, акын адам эле. Ал өз чыгармаларында эволюция темасын кошуп ой толготчу. Массондордун мурдагы оккультисти Роджер Марния эволюция теориясынын түпкү чындыгын, түпкү сырын мынтип ачыктайт. Бир диний кечилдин айтуусунда шайтандын планы бул адамзатты алдоо болгон. Дал ушул максат анын көздөгөн ниети эле. Анан ал бизге ал иш кантип ишке ашаарын айтат. Анын айтып бергенине караганда Дарвин аттуу киши жана Томас Эндрю Хаксли деген адам кайсы бир духтардын таасиринде болушат экен. Бул экөөнү врачтар гипноз абалына түшүрүп, ошондой эле ушул эки адам адамзаттын аң сезимине кудайсыздыкты сиңиргиси келген шайтандын планын ишке ашырып берчү ыңгайлуу кишилер экен деп тыянак кылышат. They had been hypnotized by medical doctors. And they figured that they would be real good subjects to lead the people into this belief. Анан ошол жасыруун кеңештин тыянагы боюнча шайтан жеке өзү Чарльз Дарвинге эволюция теориясынын негизги принциптерин үйрөтө турганын чечишкен. Люцифер өзү Дарвинге жекече сабактарды өтүп турчу дешет. Ошентип шайтан өзү түзгөн кеңештин мүчөлөрү менен бирге, эгер адамзатты эволюция теориясына ишендире алсак, бул ааламдын жаралышы боюнча Библиядагы айтылган түшүнүктөрдү толугу менен жокко чыгарган болор элек деген тыянакка келет. Заматта диний түшүнүк жок болот деген чечимге келишет. Анан ошентип ал мындай бир өтө бир кызык сөздөрдү айтат. Көрүнбөс кара күчтөрдүн ынанымында эволюция теориясы боюнча сабак өткөн ар бир киши улуу диний системага кызмат кылган болот деп айтат ал. The creation week of the Bible, the fall of man and plan of redemption. It would do away with it. In one fell swoop. Yeah. Now he made a
Gördüңөрбү? Алар эволюция теориясын атүгүл диний система деп атап алышыптыр. А бирок чынында эле бул система Иисустук дин аалымынан адамдардын аң сезимин буруп кетүүчү бир азгырма амал эле. Ушул теорияны окутуп сабак берген ар бир окутуучу көрүнбөс кара күчтөрдүн кадырына татыган, шайтан өзү ыраазы болгон, тандалма адамдардан болуп каларын. Андай адамдарга коомдун аң сезимин тескери жака, караңгы түркөйлүккө буруп кетүүгө жараган чоң күч да берилерин айткан. He is recognized by the spirits as a person of great value and receives a very special unction from Satan himself, giving great power Бул теорияны таратуучу үгүтчүлөрдүн 3 негизги укуктары бар экен. to convince and convert. 3 capacities are given to those teachers of the theory. Then, that's not all. Бул эми кызыктын бир чети эле. Дин кечилинин айтуусунда ошол эволюция теориясын элдерге тараткан, ошол багытта окууларды жайылткан адамдарга шайтан өтө терең маани берип, асмандар менен галактикалардын түпкү кыйырларынан өтө тандалган бир кара периштелерин жиберип, тиги эволюция теориясын тараткан адамдарды өмүрү өткүчө коштоп жандап жүрүшөт дейт. А башка бир жагынан алсак, NASA уюмундагы космологдор кайсы бир жаңы ачылыштар тууралуу айтышып, кудум Жер планетасы сыяктуу планеталар бар экендигин ачылыш катары жар салып, аларды Кеплер 22b, Gliese 581g деп аташып, мындайча айтканда ааламда адамдар жашаса боло турган башка планеталар деле бар деген маанини айтып, коомду ынандыруу аргасын кылышууда. Андан ары алар ошол планеталарда жердегиден башка бир тирүү жандар жашайт деген идеяны жылжытышат. Таң калыштуусу ушул бүгүнкү күндөрдө инопланетяндар бар экен деген күрүгүү тема учурдагы илимде айтыла жүргөн чуулуу темалардын бири. Бул ааламдан тышкары жактарда инопланетяндар же тирүүлүктүн башка формасы барбы жокпу? Бул суроо чынында биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн башка дүйнөгө гана таандык маселе. Аны бир Аллах субханаху ва таала гана билет. From the matters of the unseen, and the knowledge is only with Allah subhanahu wa ta'ala. But there are verses. Куранда ааламдан тышкары жактарда башка тирүү жандыктарда болушу мүмкүн экенин камтыган аяттар бар. Ошондой эле ал силер билбеген нерселерди жаратат дейт Куранда 16-сүрөнүн 8-аятында. Дагы бир башка аятта Аллах субханаху ва таала асмандар менен жердин жана андагы тирүү жандардын таратылуусу анын белгилеринен дейт. 42-сүрө 29-аят. Ушул жана башка аяттарга таянчу болсок, ааламда башка планеталык тирүү жандыктар же тирүүлүктүн башка формасы болуусу ыктымалдыгын жокко чыгарбайбыз. Ал эми окумуштуулардын бул багыттагы так аныктамалары алысты көзөгөн улуу жалгандардын бири. НЛО, учуучу тарелкалар же белгисиз учуучу аппараттар дегени адамдар эле ойлоп тапкан техникалык көрсөткүчтөрү өтө жогору учуучу аппараттар эле. Алар саясий кыймылдарды, илимди, оюн-зоок, көңүл ачуу тармактарын жеке максаттарына колдонушуп, учуучу тарелкалар бар деген ойду акырындап коомго таңуулашат. They want to make you believe that it was. Алар коомдун аң сезимине бүтүндөй пайгамбарлар менен инопланетяндар эле сүйлөшкөн. Кудай жана периштелер деген нерселер жок нерсе дегенди кошо таңуулашат. The project is literally Көрүнбөс кара күчтөр таңуулап жаткан ал долбоордун максаты дүйнөдөгү диндердин баарын жок кылуу. world from religious beliefs. Биз мунун түпкү өзөгүн жакшы билебиз. Тирүүлүк кантип пайда болгонун да жакшы түшүнөбүз. Кантип пайда болуптур? Өзүн өзү жараткан молекулалардан пайда болгон. Жакшы экен, алар кантип пайда болуптур? Мен сизге муну билбестигимди айттым го. Демек мунун башата кантип башталганын билбейт экенсиз да? Жок, башкалар деле муну билишпейт. А сиз генетикага же Дарвиндин теориясына жооп беретинде дүйнөнү акылдын кожоюну, акылдын ээси жараткан дегенге кандай карайсыз? Genetics or in evolution. It could come about in the following way. It could be that Ооба, баштапкы этаптарда гана ошондой болушу мүмкүн. Ааламдын кайсы бир жеринде дарвинизмдин принциптеринин негизинде бир цивилизация пайда болуп, ал кайсы бир деңгээлге чейин эволюцияланып, анан жашоонун бир формасын жаратып, ал жашоо мына ушул Жер планетасында пайда болгон. Бул жормолдун чындыгында толук негиз бар. Чын эле ушундай болушу мүмкүн. Биохимияны же молекулярдык биологияны жакшылап окуп, талдап, иликтеп көрсөңүз, мына ошондо кандайдыр бир жаратуучунун изин таба аласыз. at the detail
details of biochemistry, molecular biology, you might find a signature of some sort of designer. Richard Dawkins'tin ынанымында жер шарындагы жашоонун пайда болуу башатында интеллектуалдык дизайнер чоң роль ойноптур. Бул окумуштуу деле башкалары деле жердеги жашоонун пайда болуусуна интеллектуалдык дизайнер себеп болду деген терминди гана колдонушат. Бирок алардын баары өздөрүндөгү текеберчиликтин айынан бу ааламды жараткан Аллах субханаху ва таала деп айтуудан баш тартып келишет. Ошентип түз так айткандын ордуна кайдагы бир түшүнүк терминдерди, инопланетяндарды ойлоп таап, биздин жараткан ошол башка планеталыктар дегендей маанини таңуулашат. There's an old joke about, Эски бир мындай азил бар. Бул алам кайдан жаралган деген темада окумуштуу доклад кылып калат. Доклад бүткөн соң арттан бир карыган кемпир туруп, кандай гана караңгы немесиң? Бул алам деген бир чоң ташбаканын үстүндө кармалып турат дейт. entire world is balanced on the back of a giant turtle. And the scientist says, "Aha." Окумуштуу кемпирди мыскылдай күлүп, макул дейли. Анда айтыңызчы, ошол ташбака эмненин үстүндө турат деп сураса, кемпир окумуштууну самга тиктеп, кандай гана акылсыз немесиң? Ташбаканын астында бирин-бири көтөргөн ташбакалар узундан узун тирелип кармап турушат да, дейт. Аны уккандар кемпирди мазактап, ушуда сөзбү, кантип тирүү ташбакалар жерди көтөрүп турсун деп күлүшөт. Эмего ал макул. Мына биз жашап аткан бүгүнкү күнгө келеличи. Окумуштуулар сахнага чыгып алышып, чоң жарылуу теориясы тууралуу докладын окушуп, бу дүйнө чоң жарылуудан кийин пайда болгон, эволюциялык өнүгүүдөн, биологиялык көп түрдүүлүктөн улам пайда болгонун айтып какшанышат. Анан алардан жашоо, тирүүлүк негизи каяктан пайда болгон деп сурачы. Эмне деп жооп беришет алар билесизби? Каратып туруп эле жашоо деген космос тараптан келген деп жооп бере салышат. Башка планетадан келген, келгиндер аркылуу келген деген жооптору да бар. Бирок бул эми түз суроого түз жооп эмес да. А мейли дейли, ошол башка планеталык келгиндер кайдан келди? Аларга ким өмүр берди, ким жаратты десең, аларды башка планеталык келгиндер жаратты да дешет. Анда аларга түпкү өмүрдү, баштапкы тирүүлүктү ким берди десең, башка планеталардан келгендер дейт. Аларды ким жараткан десең, башка планеталыктар деп кете беришет улантып. Эми өзүн акылдуу сезишкен тырмакча ичиндеги илимпоздор, акылмандар жанагы жер шарын узундан узун тирешип ташбакалар көтөрүп турат деп өз ишенимине бекем ынанган кары кемпирден айырмасы жок болуп калып атпайбы? Болгон илимпоздор ташбакалардын ордуна асмандан келген бөлөк планеталыктар деп көчөрүшөт. Сиз шайтандын өтө бир кыйды бузуку пландары кандайлыгын билгиңиз келеби? Алар жараткандын бар экенин төгүнгө чыгарышат. Бул алам андагы тирүүлүк кокустан эле жаралган дешет. Ошон үчүн алар монотеисттик диндерди кабыл албай, башка планеталыктар деген түшүнүктү таңуулай беришет. Өздөрүнүн кургак аргументтерин бекемдөө үчүн алар өзүнчө раэлизм деген динди ойлоп таап алышкан. Алардын өзүнчө бир түшүнүксүз башка планеталык кудайлары, ойлоп тапкан раэлдери, пайгамбарлары бар. You see the first verse of the Bible. Библиянын биринчи китебин, Хаят китебин карап көрөлү. Биринчи бөлүмдүн биринчи стихинде адегенде Кудай асманды жана жерди жаратты делинет. Иврит тилинде Кудай сөзү Элохим деп айтылат. Иудейлердин ыйык жазуусунда колдонулган Элохим сөзү адамзатты жогорку технологиялардын жардамы менен жараткан башка планеталыктардын аталышы имиш. Terrestrial beings which have created mankind with their advanced technology. And therefore the word Elohim Элохим сөзү ушу кезге чейин жараткан Кудай делинип туура эмес түшүнүлүп жүргөн имиш. Шайтанды ээрчиген күчтөр бүт адамзатка адамдарды башка планеталыктар жаратты. Эми ошол бөлөк планетадан кайрылып келчү күнгө даярдануу керек деген ойду болушунча сиңирип атышат. Алар түгүл Дажалдын келишинин урматына 3-чү храмды дагы куруп коюшкан. Алардын түпкү максаты ошол келчү Дажал адам тектүү растадан эмес, башка планетадан келгенине адамзатты ынандыруу. Демек Дажал пайда болгондо НЛО, башка планеталыктар, учуучу тарелка дегенге ишенгендер Дажалды биздин жаратуучубуз дегенге даяр болуп калышат. 1 мүнөт көңүл буруңуздар. НЛО белгисиз учуучу объектилер ойдон чыгарылган нерсе болсо, анда учуучу тарелкалерди көрдүк деп таң калмыш эткендердин түпкү ниеттеринде эмне жатат? Биринчиден, асманда тарелкаларды көрдүк деген версиялардын дээрлик көбү жалган, аларга тек акча төлөп берип ошентип айттырышкан. Экинчиден, асманда белгисиз учуучу объектилерди көрдүк деп жанын жеген адамдар тек жасалма фильмдин жасалма катышуучулары катары роль ойноп беришкен.
Üçüncüden, sırdуу bir görünüşlerde görgөн adamlar ırasında jinderdi görüşkön. Jinder ar xil obrazda görüne berişi mümkün. Men köptөгөн işenişteli adamlardan çölde baratıp jinderge kantıp gezikken ar xil okuyalarını uqqamın. Adamlarga jinder gezige beret. Biroq biz anday okuyalarga ança mani bere berбейбиз. Başka planetalıklar uğurdap ketiptir degende ugabız. Bul çınında jinderdin ele klassikalik misalı. Tend to ignore a lot of these things that happen to people, like alien abduction. Alien abduction is classic jinn stuff because the jinn do. Antkeni jinder çınında ele adamdardı uğurdap ketelat. Adamlar menen gezigip söyleşe alat. Mınday okuyalar dünyada ötele köp gezdeşet. Emi gelgile te başında iblis adamlarga kandaja jek körүү menen mamile kılgan uçurlardı esке düşürölü. Emne üçün iblis Adam aleyhisselamga baş ibe koygonu bilespi? Antkeni Allah subhanahu wa taala jinderge adamlarda jok sıfatlardı bergenine karabay, iblis Adam aleyhisselamды көрө algan emes, içi tarıgan. Alsak maselen, jinder fizikalik jaktan ötө güçlүү boluşat. Kanday gana kölömdөгү oorduktарды bolbosun götөрüp salчу güçtörü var. Alar oppоң эле adamdардын денесине кирип жайгашалат. Мындан башка дагы адамдарда жок сыпаттар бар жиндерде. Бирок иблистин ичин таратқан адамдарда бар өзгөчө бир фактор, бул адамдагы акыл эс. Адамдар жиндерге караганда кыйла акылдуу болушат. Мына ушунун айынан иблис Аллахтын астында мен адамга караганда артыкмын, мен ага сажда кылбаймын деп керсейген. Ошо азырга чейин иблис шайтан өзү жана аны ээрчигендер адамдарга караганда артык экенин далилдөөнүн үстүндө келатат. Бүгүнкү күндө иблистин ойлогон кыйды амалдары башка планетадан келгендер маселеси. Эми чындап келгенде илимий фантастикада дагы башка планеталыктар деген жүйөлүү түшүнүк учурабайт. Белгисиз учуучу аппараттар, НЛО дегендери бул аскери техникалардын эле өнүккөн варианты. Бөлөк планеталыктар уурдап кетти дегендери ал башка жактан келген селгендер эмес, чынында жиндер уурдап кетти деген эле бар нерсе. They're extra dimensional beings who live on Earth. Раэль деген ким? Раэль бул 33-чү даражадагы масон. Ал Люцифердин окуларына таянылган раэлизмди негиздеген. Ал жин менен такай байланышта болуп, жин иштеп чыккан иш-аракет пландардан бир чийим да чыкпай тапшырмаларын аткарган. Раэлизм деп аталган бул масондук религиянын милдеттери кандай? Биринчи кезекте алар коомдун аң сезимине Кудай жок деген түшүнүктү сиңиришет. Экинчиден иблис жана анын жактоочулары бөлөк планеталык келгиндер, мындайча айтканда жиндер адамга караганда кыйла акылдуу дегенди адамдардын аң сезимине сиңирип, шайтандын жолуна ээрчигендер. Аларды Кудайындай көрүп, аларга таазим кылгыдай абалга алып баруу. Иблис өз алдына так максат коюп, Адам алейхиссаламга баш ийүүнүн ордуна ага караганда шайтан мыкты экенин далилдөөнүн аракетин кылып, адамдарды шайтанга жана аны ээрчигендерге баш ийдирүү далалатын кылып келет. Үчүнчүдөн, шайтан адамдарга сатанисттик жөрөлгөлөрдү жасоого аргасыз кылып, бузук жолго түшкөн секс, позитивдүү феминизм, гомосексуализм жана башка ушул сыяктуу кыймылдарга кошулуп кетүүсүн шыкактайт. Төртүнчүдөн, шайтан коомду дүйнөлүк жаңы түзүлүш үчүн даярдоонун камын көрүүдө. Ушундай карандай калп системага адамдар неге оңой алдырышат билесизби? Себеби алар учурдагы билим берүү системасына, экрандагы акшанып сүйлөнүп аткан окумуштуу илимпоз сыяктууларга толугу менен ишенип алышкан. Буга чейин айтып кеткендей, массалык маалымат каражаттары жана билим берүү тармагы сатанисттик системанын укуругунан такыр чыга алышпайт. Чыныгы акылгөй окумуштуулар сатанисттик идеяларга чыланган идеяларга эч качан алынып кетишпейт. Алар бул жашоонун өмүрдүн башаты каяктан пайда болгону тууралуу чыныгы илим-билимди коомго жеткирүү аракетинде болушат. Соңку кезде көптөгөн окумуштуулар Кудайга жаратканга ишенип, туура жолго түшүп атканын байкайбыз. And in the short span of Муну айта кетсек, соңку 40 жыл ичинде бул ааламды жараткан жаратуучуга, Кудайга ишенген илимпоз окумуштууларынын санынын арбыганы байкалат. Себеби алар жаратуучунун бар экенин эч жокко чыгара алышпайт. Жараткан Кудайдын бар экенине да ишенишет жана адамзат тарыхында чоң жарылуунун болгонун да таанышпайт. Маселенин баары сатанисттик система Кудайга ишенген окумуштуу илимпоздорго колдоо кылышпайт. Сатанисттик системанын жактоочулары сыналгыдан, экрандардан кээ бир белгилүү чоң диндерди ачык сындаган долбоорлорду колдоп келишет. Ал критиктери иудаизмди эч качан сынга алышпайт. Же алардын көбү Израилди колдоп сүргөн колдоочулар. Алардын бул жоруктарын түшүнбөйсүң. Көп учурда алар иудаизмди сындабоого, критикалоого аракеттенишет. Анткени сындаса кандай балелерге кабыларын, майлуу токошту кимдер берип жатканын билишет. Алар христианчылыкты сындаганда өздөрү такыл макул боло албай турган ишеним принциптерин козгоп калышат. their bread is buttered on. When they criticize Christianity, they criticize completely on the basis of the tenets of faith, which they cannot, they cannot accept.
But when it comes to Islam, ислам тууралуу кеп болгондо ишеним принциптерин такыр кеп кылышпайт. Анткени ага карата бир далил жүйөлөрү жок. Алар эмоция аралашкан бир жеңил желпи темаларды козгошуп, ислам бул террористтер, бандиттер, мусулмандар аялды кул катары көрүшөт деп айгайлап чыгышат. Ой, токтогулачы. Эгер ырас эле ислам дини аялдарды кул катары көрүп атса, анда эмнеге дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүндөгү аялдардын көбү Америкадагы, Европадагы аялдар, кыздар исламга көбүрөөк өтүп атышат? Алар караңгы сабатсыздар эмес, илим билимдүү, сабаттуу, окуу жайлары бүткөн аялдар болуп атпайбы? Алар өз акылы, өз логикасы менен исламды кабыл алып атышат. Бул эмне ислам аларды кул кылып атат дегендикпи? Так ошол исламга өткөн аялдарга бул суроону берип көрчү болсоңуз, алар чыныгы ислам деген эмне экенин айтып беришет. Ислам аялды кул катары көрбөстүгүн айтышат. Алардын көпчүлүгү так ошол ислам дини аларга эркиндикти тартуулаганын кубана сүйлөшөт. does not subjugate women. You know, Islam, I mean, many of them will tell you that Islam sets them free. Балдарыңыз менен көбүрөөк убакыт өткөрүңүз. Мектепте кайсы темаларды окушат, маалымат каражаттарынан эмне маалыматтарды кабыл алышат, насааттарыңызды айтып, шайтандын азгырыктарын эскертиңиздер. Жамандан жакшыны кантип айырмалайт, канткенде илимий теориялардын аттарын жамынган калптардын курмандык болуп калбоо керектигине байланыштуу кеңешиңиздерди бериңиздер. Демек, дегеле илимди такыр эле окубай, илимге кызыкпай коюу керекпи деген суроо туулат. Баары биз айткандай чындык, акыйкат деген илимдин так ушундай чындыктарына биротоло ишенип албоо керек. Ар маселени окуп, талдап, акыйкатты жалгандан айыра билүү үчүн дыкат анализдей билишибиз керек. Илим айтып аткан нерсенин баарын эле чындык экен деп сокур сезим менен ишене берүүнүн кажети жок. Табигый кубулуштарды байкап, анализдеп, талдап, анан гана билим алуу бул чыныгы илим. Курандагы көптөгөн аяттарда Аллах бизге курчап турган чөйрөнү, ааламды окуп үйрөнүп, жараткандын белгилерин анализдеп, Аллахтын бар экенин таанууну буйрат. Ислам дини илим менен динди бири-бирин толуктап турган, реалдуулуктагы бир бүтүндүк катары карайт. Илим менен диндин ортосунда эч карама-каршылык жок. Анткени экөө тең бир башаттан, бир булактан чыккан баалуулуктар. Куран адамдарды ойлонууга, ой калчап таразолоого, сындын артынан анализ кылып, жараткан берген акыл эс менен чыныгы акыйкатты издөөгө чакырат. Жараткан берген табигый ишенимдин арты менен Аллах субханаху ва таала өзү сыр кылып катып койгон белгилерди табуу үчүн биз илимди окушубуз, үйрөнүшүбүз керек. He created the whole existence full of signs for the people who reflect upon them. Текстти кыргызчага которгон Эрнис Хияс. Уландысы бар иншаллах. Биздин мына ушул мээнеттердин баарында сиздердин мээнет дагы бар. Анткени бул видео котормолор сиздер ак мээнет менен адал иштеп таап анан бизге которуп аткан акчалардын жардамы менен чыгып атат. Бул видеолордогу жакшылыкка, исламга чакыруулар канчалык элге жайылган сайын, ошол видеолорго элдер рахмат деп айткан сайын, демөөрчү болуп биздин каналга акча которгон сиздерде дагы, бул видеолорду кыргызчалап мээнет кылган бизде дагы элге пайдалуу, жаратканга жаккан бир жакшы иштерге себепчи болуп атам го деген жылуу үмүт пайда болууда. Оорчулук келбесе видеолорду бөлүшүңүздөр, каналга катталыңыздар. Мындан тышкары Telegram каналыбыз дагы бар. Ага дагы катталып, диний видеолорду көрсөңүздөр болот. Каналыбызга мындан да көбүрөөк тасмалар которулушун кааласаңар, мээнетибизди мындан ары да колдонуу каалоочулар болсо, экрандагы номерларга акча которсоңуздар болот. Жараткан Аллах баарыбызды туура жолдон адаштырбасын. Барыңыздарды терең урматтоо менен Эрнис Хияз.